Бүткүл дүйнөлүк шайлоо күнү жыл сайын февралдын 1-бейшембисинде белгиленет. Бул дата кокусунан тандалган эмес. Ушул күнү мамлекеттердин жетекчилери шайлоолор боюнча эң көп эл аралык келишимдерге кол коюшкан. Салт боюнча БШК студенттер үчүн ачык эшик күнүн өткөрдү. Жаштар Боршайкомдо экскурсия кылып, иши менен таанышып, кызыктырган суроолоруна жооп алышты. Жыйынтыгында төрайым шайлоо деген эмне жана анын маанилүүлүгү темасында дарс өттү. Что такое свободный выбор? Мы часто это слышим, да? Жаштар деген Кыргызстандын келечеги, ошондуктан келечекти туура алып кетүү үчүн биз деген туура шайлоону үйрөнүшүбүз керек экен да. Бүгүн деген ошон жөнүндө маалыматты аябай көп берди. Жаштар эң биринчи деген үйрөнүш керек экен. Шайлоо шарттарын үйрөнүш керек, кантип шайлоо керек, кимди шайлоо керек. Алдын ала маалымат алып туруп, аны туура шайлаш керек экен да. Бизде деген жоопкерчилик өтө чоң, анткени биздин колубузда Кыргызстандын келечеги. Студенттерге шайлоодо колдонулган жабдуулар көрсөтүлдү. Кыргызстанда автоматтык эсептөөчү урна менен добуш чогултуу 2015-жылы башталган. Жаңы технология биринчилерден болуп Борбор Азия жана КМШ мамлекеттеринин ичинен биздин өлкөдө ишке кирген. Мындай ыкма шайлоонун ачык айрым жана таза өтүшүнө шарт түзөрүн буга чейин өткөн шайлоолорго күбө болгон. Эл аралык байкоочулар белгилеген биометрикалык маалымат жана автоматташкан тутум көп маселеге чекит койгон. Бул жабдыктар шайлоо күнү шайлоочуларга бир эле гана добуш берүүгө уруксат берет. Андан башка бир шайлоочу бир эле гана участокто шайлай алат. Мурдакыдай каруселдерге жол бербейт. Андан тышкары эсептөө убагын аябай азайткан. Мурдагыдай 2 жума топтолбой, билгениңиздей 95% 2 сааттын ичинде уже биздин борбордук серверге жеткирилет. Бул маалыматтар автоматтык түрдө анан интернет сайтка чыгарылат. Ар бир жараныбыз аны көрө алса болот. Заманбап ыкма менен акыркы 5 жылда бир катар шайлоо өнөктүгү уюшулуп, баары эл аралык байкоочулардын көз кырында болду. Добуш берүү бурмаланбасында 10 январдагы президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жана өлкөнүн башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум далил. Ошол биометрикалык идентификациянын жана автоматтык эсептөөчү урналардын колдонуусу менен биз шайлоонун жыйынтыктарын так жана анык санайбыз. Толугу менен бир нече жарандык контролдук инструменттери дагы биздин практикага киргизилген. Алар шайлоочулардын ушул шайлоо процессине ишенимин жогорулатууга багытталган. Толугу менен эффективдүү иштеп атат деп айтсак болот. Айрым өлкөлөрдөн келген байкоочулар Кыргызстандагы тажрыйбаны өз мекенине жайылтуу максатында таанышып кеткен учурлар бар. Иш чаранын жыйынтыгында соңку шайлоо жараянын уюштурууда активдүү катышкан кызматкерлер сыйланды. Уланбек Тыйканбаев, Бекчан Токтосунов, Ала Тоо 24.